жылдын 90 айында келген биздин кесиптешибиз Америкадан келген Айсара Жаңгырчиевага бир кол чапыңыздарчы. Қаншалық қол жерде жүрбеу, қаншалық қайсы мемлекетте саяхаттауға бір жүрегіңді сенің топырақ алдың Қырғызстаныңа түрінде жүрген еш нәрсе жетпейді. Андықтан мен Қырғызстанды сүйемін деген сөзбенен кейінгі номерді сахнаға шақырып алсақ қандай дейсіз? Так, достор, белгисиз маршрут. Жеңем, Айзада Жаңгырчиева, Улук Сапаров. Bir автобус артистерди ракапаралы. Алина Баженова, Аяр Байке, бияқта полный. Кутмандуу кеч, ардактуу достор. Мен мындай сиздер менен сүйлөшкөнүмө улак болуп кетти. Анткени өзүңүздөр байкагандай буга чейинки стористерде акыркы күндөгү биздин чай концерттерибиз чоң рахмат болуп атып, бытырап атканда мынтип кенен отуруп сүйлөшкөнгө деле убакыт болбой калат. Бүгүн болсо Кыргызстандагы баардык биздин жаңы жылга байланышкан концерттердин баарын ийгиликтүү бүтүрүп азыр акыркы Кочкордон келдик. Командабыз менен Эля, Медина, жаңы жылыңар менен рахмат. 2 жылда ийгиликтүү жылдардан болсун, Кудай буйрса. Азыр мындан ары мен билесиздер каяка кетем. Андыктан Кудай буйрса бул жылда ийгиликтүү жыйынтыкты алайлы дагы 2025-те андан да чоң амбиция менен тосулайм. Ох, чоң болуп жатат. Необычный ғой жылан. Мен ушунча түрлүү жыландарды көргөм, бирок эркек жылан биринчи жолу көрүшүм. Бек мырза, силер тийишип каласыңар го, жылан деген кыздардын подружкасы, аялдардын досу, аялдар жылан деп, мына эркекте эле жылан бар экен. Жыланга жагып калыпсыз да, ошон үчүн ороп атат сиздичи. Жыланчылык болгондуктан, Аяз ата, Аяз кыз. Жаштар, Аяз ата айым эмессизби? Аяз апа, просто кече Аяз ата. Аяз ата башка жака кетип калды. Силер бардыгы необычный го. Жеңер. Сигурушка жакшы кыз экен, алда эркек кылып койсоңор болот экен. Шанс болуп атканда оруп алсаң, оруп ал. Эч ким орой албайт, кыз билесиң да. Үйлөрү бар, машиналары бар, Бишкекте оштой үйлөрү бар. Шад оро, давай, оро. Жылан болгон кандай экен? 2-1. Ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу жалпы кыргыз элибиз, биз бүгүн Кочкор Ата шаарында сонун майрамда жыр картабыз. Кочкор Ата шаары барбызбы?